Александр Македонскийдин мугалими жөнүндө баяны. Ааламда аскери менен багынтып келе жаткан Искендер бир кичине кыштакка келип, бүт аскерин токтотуп, аттарына оозук салып, тамандарына кийиз байлап, эч бир аскер үн чыгарбай тынчтыкты сактоосун буйруптур. Эмне үчүн мындай буйрук бергенин аскер башчысы сураганда, бул айылда мен окуткан мугалимим уктап жатат. Анын уйкусу бузулбасын деп Александр Македонский жооп берген экен. Өспүрүм балдар менен тил табышып иштешүү өтө оор. Бирок кээде мугалимдер аша чаап кеткен учур болсо, кээде таптакыр үйүндө тарбия көрбөгөн, жан дүйнөсү жакшы сөз эмне экенин билбеген балдар да кездешет. Мына ушул максатта мугалимдер үчүн билимди табиятына жараша түшүндүрүү жана кабыл алуу жолдору, баланын темпераментине жараша билим берүү жана мамиле кылуу, өспүрүмдөргө дисциплина, конфликтти алдын алуу, кырдаалдан чыгуу, өспүрүмдөрдү сабакка кызыктыруу, өспүрүм балдар үчүн сабактын айрым методикалары жана сингапурдук методиканын айрым усулдарын сунуштайм. Жандуу психологиялык сабактар аркылуу мугалимдин психологиялык абалы, мугалимге администрация забуштары, ата-энелер тарабынан манипуляция болгон учурда кандай туура мамиле кылуу керектиги жөнүндө жана суроо жооптор болмокчу. Сабак сизди кызыктырса, плюс белгисин калтырыңыз же дайрекке жазыңыз. 20дан ашык сабактар жана жандуу суроо жооп психологиялык сабактар болгону белек катары 350 эле сом.